Жаш муунду адеп ахлакка өндөп элди биримдикке чакыруу багытында ыйман нуру коому түзүлүп, ал 2005 жылдан бери өз ишин алып барып келет. Коом негизинен Талас облусунда түзүлүп, облустун аймагындагы бир топ маселелер, түшүнбөстүктөр мындагы аксакалдар тарабынан чечилип турат. Бул коомдун түзүлүшүнө да себеп болгон 2005 жылкы май айында парламент шайлоо себеп болгон. Ошол убакта шайлоо өтө ыплас жүрүп, элдин баары бөлүп, жарылып, аксакалдар да бири-бирине карашпай калганда, анан ошол себептен аксакалдарды чогултуп, өзүбүз башыбызга бириктирели, өзүбүз ынтымактуу бололу, анан жаштарды ыймандуулукка тарталы, ар дайым ушундай өзүбүздүн ыймандуулугубузду жайылтып жүрөбүз. Айылдагы болгон баардык нерселерди, чыр-чатак эмелер, чыр-чатактар чыкса, ар кандай туура эмес иштери болсо, эң эле биринчи бизге даттанышат. Милиция, прокуратурага даттанбайт, бизге келишет. Биз басыкканга аракет кылабыз, биз баспасак анда тияка өтөт. Өсүп келаткан жаштарга ушу мекенди сүйүү, элди сүйүү тууралуу мындай үгүт насихат жүргүзүү негизги максатыбыз да. Ким болсоңор дагы, мейли таластык болгула, мейли көлдүк болгула, каерден болсоңор дагы ушул Кудайдын берген жакшынакай табигатын коргойлу. Коомдун курамындагы аксакалдар жыл сайын өлкөнүн ар кайсы жеринде болушуп, тарбия таалимди жайылтып, кыргыз элинин бай тарыхын баяндап келишет. Бул жолу аксакалдар көл жергесинде болуп, акыл насааттар менен бөлүшүштү. Кыргыз эли көрөнгөл эл, биз балдар менен сыймыктанабыз. Мына биз бүгүн Ысык көлгө батабызды өйрөтөбүз. Ысык көлдө көл толкубасын, кырсык болбосун, сонун экен, көп жашасын. Мына биздин келечек балдар алтындарым. Биздей болуп, силерде карыгыла, көп жашагыла. Анан айтарым, алтындарым, келечек мына балдардыкы көп жашагыла, бактылуу. Жана бизди аксакалдар деп сыйлап жиберген биздин алтын балдарга мен чоң ырашчылыгымды айтам. Аксакалдардан көп жашайланайын, бактылуу болгула. Мен өзім қошылғаныма 2 жылдың жүзі болып қалды. Атам ушул жакта кошулуп, айыл аксакалдары менен чогуу жүрчү. Адан кийин эң жашы мен болуп ошо катышып калдым. Тарыхта калчу нерселерди кот экенсиң, баягы атаң өтсүн, атаңды көргөн өтпөсүн дейт го. Анысы кандай? Ушу көлдүн Кыргызстанга ушу көлдү берип койгонго аябай таасирленесиң да. Баягы кыргыз элине эң жакшы мындай берметти берип койгон да. Мен ушул таластык туугандарыма, таластык келген меймандарыма жолугуп калып, ушулардын жакшы пикир, жакшы сөзүн угуп, ушулар менен учурашып, ушулардан сыралышып, мен өзүм бактылуу кишимин деп сезем. Бизге жакшы баталарын берип, жакшы сөздөрүн айтты. Бул жакшы аксакалдар менен жолукканыма бактылуумун. Буга чейин аксакалдар мындай саамалык менен Ош облусунда болушкан. Жаштарды эл жерин сүйүүгө, мекенчилдикке үндөгөн коомдун өкүлдөрүнүн кыдыруусу башка аймактарда да улантылмакчы. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары.